Арбасын, ару кыргызым, бар болуңуздар. Өткөн берүүдө Кыргызга келаткан чоң мурас бар экен. Ал мурас алтын ордодон келаткан. Биздин бабабыз болгон Чыңгыз хан атабыздан бери келаткандан. Ошол жөнүндө кеп кылдык элек. Ушул боюнча көптөгөн суроолор келип атат бизге. Чын эле ошондой болгонбу? Барбы ошол нерсе? Аны көргөн билген адам барбы? Окуган барбы деп. Ооба. 18-жылы бул жөнүндө биринчи маалымат Кыргыздын массалык маалымат каражаттарына Алмакан Бекова эжебиз айтып чыккан. Муну жалган дешти, бул жомок дешти, болбогон кеп, каяктагы нерселер деп. Бирок бүгүнкү күндө ошол Россиянын YouTube каналдарында бул мурас жөнүндө өзүлөр айтып чыгып атат. Ооба, ушундай мурас бар. Бирок орго бир гана кыргыз улуту ошого мурас керек экени айтылып келип атат. Муну YouTube каналдарынан карасаңыздар, издесеңиздер табасыздар. Мына бүгүн ошол жөнүндө кеңири сүйлөшсөкпү деп турам. Себеби аны документтердин бардыгын өзүнүн көзү менен көрүп, колу менен кармаган эжекебиз Алмакан Бекова бизде бүгүн кайрадан мейманда. Саламатсызбы эже? Сиз жөнүндө айтып кеткенде Арузат эл саясий партиясынын лидери экениңизди, Арузат аял коомдук бирикмесинин төрайымы экениңизди дагы билебиз. Ошон менен катар өзүңүздүн кыргыз жөнүндө күйүп бышкан ушу мурасты эң биринчи Кыргызстанга тартуулаган адам катары. Мына ошол жөнүндө көптөгөн суроолорго дагы жооп болот. Тагыраак болгонун болгондой айтып бериңиз. Жакшы суроо болду. Мен айтайын дегеним негизи ошол көзүм менен көрүп, кулагым менен угуп, колум менен кармагандан кийин мен ошол кыргыз элине барып, кыргыздар ишенеби, ишенбейби, баары бир айтышым керек деген алдыма максат коюп келгем. Бул кандайча болуп калды? Мен ошо Кыргызстандан кеткенден кийин Эну инженерия деген академияда окуп жүрүп, Тольятти шаарына командировкага келгем. Мына ошол жерде газетадан менден интервью алышкан орустар. Ошондо мен айткан экен элем, ушунчалык сонун бир особняк дейинби же үй дейинби, ушундай сонун үй бар. Анын ичиндегилер да аябай мындай билимдүү, илимдүү, аябай мындай кыйын адамдар, элдин баары суктанат. А бирок ошол үй мындай билинбестен урап жатат. Ичиндеги адамдардын ыркы кетип атат деп айткан экен элем да. Бир күн ошол үй мындай көчүп түшөт дагы, анан урап калат дагы, анан өтө чоң трагедия болот. Бул Кремль деп айткан экен элем. Анан ошону иши кылып мен ошол Россияга баргандан баштап берген маалыматтарымдын баардыгын чогултуп жүрүшкөн экен. Анан өздөрүнүн барып жүрчү адамы каза болуп калып, анан ошо алдын ала көрүп, сезип, билип турган адамдарды булар издеп башташат экен. Анан ошо газеталардан издеп мени таап, ушул аял бизге жардам берет деген ишеним менен анан мен ошол Москвада иштеп жаткан жеримен табышып, анан переводчик жалдашып, переводчик менен келип, анан кийин ошол газетаны көрсөтүп, мына ушул газетага маалымат берген сиз белеңиз деп, анан ооба менмин деп, анан ошентип биз менен ушу кичине бизге жол көрсөтсөңүз, биз бир иш баштадык эле деди. Анан эмне боюнча десем, кыргыздар боюнча деди. Анан ошол убакта мен чынын айтайын, кыргыздардан аябай капа болуп, таарынып, кыргыздарга баягы чындыкты айтсаң беттен алып, акмак кылып, аферист кылып, ушунчалык тепкилешкенине кыжырым келип, таарынып, капа болуп мен Кыргызстандан чыгып кеткен элем. Анан айттым,
кыргыздар боюнча билгим келсе, мен кыргыздар боюнча айткым да келбейт. Себеби кыргыздар ушунчалык акылдуу болсо, ушул жерде көрүнгөндүн баягы ишин кылып, кара жумушун кылып жүрбөйт эле. Эмнеге мынча кызыгып калдың бул кыргыздар боюнча десем, анан ушул сурооң бизге керек эле деп, анан колумдан кармады дагы, жетелеп кетти. Анан чыгып машинага отуруп бир токойдун ичине бардык. Ошо жерде баягындай тоголок жетим майда чүйдө балдар окуйт экен. Аларды ошол секретный отделге тарбиялашат экен. Мына бизде мисалы үчүн бүгүнкү күнү мен СМБда иштейм деп ачык айтып атпайбы? А башка өлкөлөрдө эч качан СМБда иштеген айтышпайт. Ошого даярдашат экен. Аларды көрдүм, андан өтүп, анан телефондоруңарды таштагыла деди. Телефонду таштап, анан кийин мен биз кирдик. Анан узун стол, ошонун үстүндө эски качаңкы бир учурдагы китептер. Бирок тытылган эмес, айрылган эмес. Анан ошол жерден анан баягы переводчикке айтып берип атты, көрсөтүп атты. Эң биринчи айтты, мына ушул жөнүндө биз сага толук билишибизче маалымат берели. Анан ушуну биз кантип кайсы жол менен пайдалансак же иштетсек болот. Ушул жолду көрсөтүп бер бизге дешти. Анан макул дедим. Анан тигил переводчик окуп атат, мага перевод кылып берип атат, бирок ыйлап атат. Ыйлап атат да, баягы кыргыз кыз. Перевод кылып берип атат да, котормочу кыз ыйлап атат. Анан эми ыйлаганынын себеби, ал жерде көп кыргыздар үчүн жакшы маалыматтар бар экен да. Анан ошолордун баардыгын мага айтып түшүндүрүп, кечки саат биз 7-де отурдук, эртең менен 4:45 өткөнгө чейин отурдук. Ошол Чыңгыз хандан баштап, Чыңгыз хан ошол Ак падыша деген орду түзгөнүн, иши кылып бүт бардыгын Алтын Ордо деп түзгөндөрүн, иши кылып баягы Романовтарга калтырганын, алар сөз бергендерин баягы биз кыргыздарга беребиз деген анты бар экен эле. Мына ошого окшогон нерселеринин бүт бардыгын айтып, анан кийин ошолорду мага которуп беришти. Анан ошо жерде керек болсо биз ошо Россияны дагы биз түптөгөнүбүзгө түшүндүк. Кыргыздардын, эми биз дегенден кийин кыргызбыз, мен кыргызмын го. Биз түптөгөнүбүздү алар признавать этип, анан кийин бизге ошол нерсени айтып, а бирок ошол документ ошол Россияда, ошол менмин деген адамдарда болгону менен хоту биздикенде ошону түшүндүк. Анан кийин айтты, мына ушуну кантип биз пайдалансак болот, кантип ушуну алсак болот. Ушул боюнча биз аябай көп аракеттер жасап атабыз. Ушуга мындай бир жол көрсөтсөң, сенин көрөгөчтүгүңдү биз пайдаланайлы. Бирок каалаган өлкөңдөн каалагандай сага шарт түзүп берели. Бул ушул жерде сыр боюнча калат, ишче кайтылбайт. Бирок биз менен ар дайым бирге болосуң деди. Анан кийин мен жок дедим, анте албайм. Десем айтты, бул каганат, бул мурас боюнча менмин деген падышалардын башы кеткен. Сен ким болуп калыптырсың деди. Анан айттым, эгерде мага ушул нерсени көрсөтпөсөңөр, ушул нерсени айтпасаңар болот эле. Мен билбесем болот эле. Анан эми мен өлүмдөн да коркпойм. Себеби дегенде бир өлүм башта бар. Эгерде мен эртең өлсөм, Кудайдын алдына барам да. Ошондон кийин Кудай айтат да, эбептен себеп кылып кыргыздын бүгүнкү оор кырдаалдан, оор жашоодон чыгып кетишинин жолу бар экенин мен сага көрсөтсөм, анан сен жеке өзүңдүн керт башыңды ойлоп, жеке өзүңдүн кызыкчылыгыңды ойлоп, мен алдыңа келдиңби деп, Кудай мени жазалайт да, деп аларга түшүндүрүп айтып, анан жок, мен барып Кыргызстанга, кыргыздарга айтам, болгонун болгондой айтам, алымдын жетишинче. Десем, кыргыздарым ишенбейт.
баары бир сени жалганчыга чыгарат. Себеби паспорттагы улутуңар уже жоголгон. Паспортуңардагы улутуңар жоголгондон кийин, кыргыз деген улут жоголгондон кийин муну каалагандай пайдалансак болот деген сөздү айтты. Анан кийин жок, мен барышым керек. Ишенсе барайын деп билет алып алып, мен Кыргызстанга учуп келип, анан ошол нерсени жазганда мен мынтип жаздым. Мен жазуучу эмесмин. Мен тарыхчы эмесмин. Мен ошол жактан укканымды, билгенимди, эсимде калганын мен жазайын. Эгерде мындай бир-эки жеринен ката кеткен болсо, тарыхчылар болсо оңдоп коюңуздар. Бирок туура кабыл алыңыздар. Бизде ушундай мүмкүнчүлүк бар экен. Бизсиз алар эч нерсе жасай албайт экен. Деп мен келип ушундай ал кыргыз каганаты деген, кыргыз каганатынын тарыхы деген тема менен 6 бөлүктөн мен Facebook'тарга чыгардым. Анан ошол жерде биздин кыргыздар каяктагы жомокту айтасың, каяктагы жок нерсени айтасың, миң бир түндөгү жомокту айтасың, иши кылып сөккөндөр болду, жаман сөз айткандар болду. Бир дагы адам бир туура, бир жакшы сөз айткан жок. Бирок жүрөгүм аябай ыйладым, сыздадым, ардеме бирдеме болдум. Анан эми буну кандай кылып мен мындай доказать этем десем, Советтер Союзунда туулгандардын метрикаларынын копиясы керек деди. Тастыкташ керек экен да, кыргыздар өлүп калган жок, кыргыздар тирүү деген тастыктай турган документ керек болду. Анан кийин баягы военный Советтер Союзунда армияга баргандардын военный билеттеринин копиясы керек болду. Мына ошентип ошолорду мен деген баягындай жасайлы деп Арузат аял коомдук бирикмесинин атынан мен аялдарга айтып, анан ошо метриканын копияларын, военный билеттин копияларын чогултура баштадым. Бул нерсени эң биринчи мына Таластан Талай Эсеналиев деген жигит келген экен. Бакиевдин учурунда келип, бул боюнча маалыматтарды берип, Курмбек Салиевич аябай туура кабыл алып, анан кийин ошо премьерге тапшырган экен. Премьер ошол убакта Атамбаев болгон экен. Анан кийин Атамбаев ич мүмкүнчүлүк болбоптур, ал такыр бошобоптур. Анан кийин мен немем бүтүп атат, мен отпускам кетишим керек эле, бирок бул документ болбоду дегенде Бакиев Медет Садыркуловго дайындаптыр. Анан Медет Садыркулов анан кийин бул документтерди, ошол паспорттун, ошолордун ошол копияларды чогултуш үчүн анан бул киши аракет кылып баштаптыр. Анан бирок бул киши аракет кылып баштаганда бул кишинин үйүнө коробкада кулак келет. Анан бул эмне себептен? Эл укпасын деп белги беришет да. Андан кийин эм келди деп коет, кийин анан кийин баш бармак келет. Бармак келет да коробкада. Бул деген документтерди чогултпагын деген белги болот да. Анан бул ага деле түшүнбөй, анан кийин баягы жасай берет өзүнүн кылган ишин. Документтердин бүт бардыгы даяр болуп, Талай Эсеналиевдин колуна тие турган учурда тиги жактан тапшырма келет. Срочный учкун жолукпай эле кой депчи. Ой, ала элекмин документти десе, жок, срочный уч дейт. Талайды. Анан Талай учуп кетет. Анан ал учуп кетип, эми учуп атканда уже буяктан Медет Садыркуловду өлтүрүп, анан өрттөп жиберишет. Эмне үчүн? Бул кишинин ошол кишини өлтүрдү, документтерди кошо өрттөбүйдү. Даярдалган документтерди. Анан муну эмне дешти? Жаныш Бакиев өлтүрттү деген баягы ушактарды чыгарышты. Эми бизде ошондой экен негизи. Анан кийин бул боюнча мен маалыматты ошол жактан уктум, ошол жактан билдим кандай экен. Анан кийин эми мен бир өлүм башта бар да, баары бир өлөм да, эмне кереги бар? Андан көрө мен деле жасай берейин деп, анан ушул ишти мен баштадым. Анан ошондо Ошто мына Азаттыктан барышып, көрүшүп, баягы метрикалардын копияларын жыйып аткандарын, анан бул аял силерди сатып берсечи дейт. Анан кийин эми элестетип көрүңүз өзүңүз. Метриканы эми бул жөн эле баягындай чогулбаса экен, элдер ишенбесе экен деген тапшырма болгон да. Мен түшүнүгүм боюнча, мен оюм боюнча ошондой болгон. Кыргыздар билбесин дегенчи. Анан кийин бул жерден анан милициялар чакырат, баягы
метриканын копиясын неметкендер коркутат. Анан кийин баягы 2-3 аялды сүйлөтөт. Алмакан деген ар бир метриканын копиясына $100 анан бирден квартира берем деди депчи. Анан ошентип телевидениялардан айтып чыгышат баягы аялдарды. Ар бир каналдан, ар бир жаңылыктардан айтып, мени международный африске чыгарышты. Талай Эсеналиевди, анан Пазилат Тажибаева деген эже бар эле, ошол үчөөбүздү. Анан кийин бунун баары бир акырына чыгыш керек болду мен үчүн. Бирок оңойго турган жок. Анан мен деген кайрадан Москвага барып, анан ошол документти кайрадан көргөнгө банктарда деген да бул документтерчи. Анан Шашурин Сергей Петрович деген бар экен. Мына ошону издеп, таап, анан ошо кишиге жолуксам ал айтты: "Алмакан, силерде уже улутуңар жоголуп атат. Буга силер ээ болбой каласыңар. Кереги жок, мен сен менен сүйлөшө албайм. Кыргыздарың баары бир баягындай жоголуш керек, жок болуш керек." Себеби дегенде бул ошол мураска ээ болом дегендер силердин ыркыңарды кетирип, ыдыратып, силерди түп тамырыңар менен жок кылып, анан ушундай болот. Ошон үчүн мен жөн эле мен башымды оорутпайын. Итак эле мен 4 жыл түрмөдө отуруп чыктым ушун үчүн деди. А көрсө Шашурин Сергей Петрович Госдумада депутат болгон экен. Бир эмес 2-3 жолу. Анан ошол жерде ушул нерсени көтөргөн экен. Келгиле ошо кыргыздар менен сүйлөшүп, ушул нерсени алып чыгалы. Баары бир кыргыздарсыз биз муну көтөрүп чыга албайт экенбиз. Документ бизде болгону менен хоту кыргыздарда экен деп ал деген өзүнүн билген нерсесин көтөрүп чыгат. Ошондон кийин Шашурин Сергей Петровичти дагы жоготуш керек болот. Анан кийин бир өлкөдөн экинчи өлкөгө учуп келгенде паспортун подделка кылып коюшат. Анан ошо паспорту менен бул подделка паспорт менен жүрөт деген шылтоо менен подстава кылышып, анан муну 11 жылга кама беришет. Анан кийин ал жерде 4 жыл жатып, анан кийин чыгарат, буну айтпагын деп чыгарат. А бирок ал кишини дагы Кудай таалам түртүп атат, айткын ырдагын депчи. Анан кийин дагы бир нерсени эсиме келгенде айтайын. Мына бул биздин Советтер Союзундагы паспортту үчүн баягы алып кетишти. Мына 15 өлкөнү баягы эгемендүү болдуңар деп бөлдү. Эмне максат менен? Мына ушул боюнча дагы мындай ойлонгон киши жок да. Мына жерде айтылып турат. Мына неметейин? Паспорт. СССРдин паспортунда 1947 жылы ар бир жарандын паспортунун артында сакталган алтын жана акча менен бекитилген актив каражаттар болгон. Мына ошол каражаттарды алыш үчүн 15 өлкөнү 15 жакка чачыратып, эгемендүү болдуңар деген. Анан ошол паспорттарды жөн эле баягындай өрттөбүрбөй беле. Аны өрттөгөн эмес. Спецслужбадан вагонго жүктөп, вагондон анан кемеге жүктөп, Испаниянын портуна алып келишип, ал жерден корабль аркылуу Американын Форт Нокс деген жерин алып барышкан. Азыр ошол жакта сакталуу. Азыр ошол жакта сакталуу. Анан кийин муну менен биздин баягы өзүбүздүн баягы эмелерибизге баягы эмнеге ээ экенибизге ээ боло албай калдык да. Анан ошолордун биздин өзүбүздүн акчаларды алып алышып, өзүбүздүн акчаларыбызды эле өзүбүзгө кредитке берип, же дагы бирдеме кылып, иш кылып, бизди баягындай банкрот кылып, анан кийин бизди чачыратып, жоготуп, анан жерибизди басып алып, элибизди кулга айландырыш болгон булардын максаты. Жанагы Россиянын YouTube каналдарында ушул мураска кыргыздар гана ээ экен айтылып атпайбы? Ошону менен катар кыргыз деген улут жок деп атайлап паспортто жазылган эмес. Бул бир жагы, Атайлап жасаган. Атайлап. Менде мындай суроо. Демек, Бакиевтер, Атамбаевтер бул мурас жөнүндө билет экен. Билет. А эмне үчүн булар элге алып чыкпады? Элге алып чыкпаганын себеби тиги неме ким Медет Садыркулов өлүп кетти. Андан кийин буну жасаганга чейин Бакиевти да куала беришти. Анан кийин неме келди ким? Атамбаев келди. Атамбаев дагы баягы эки жагын жыйып, мындай өзүнө келгенге чейин
бизде бир тынч мындай нерсе болгон жок да. Бизге эң негизгиси биз биримдикте мына мисалы азыркы кече өткөндөгү болгон революцияны бизге кереги жок болчу да. Кереги жок эле. Биз канчалык мындай ынтымакка келип биз бир мындай өлкөбүздө бир мындай жакшы стабильность орносо, анан кийин биз биригип туруп, мына ошол нерсени биз талап кылсак, кылышыбыз керек да, биз талап кылышыбыз керек. Биз деген ошол СССРдин биз эч качан ошо СССР боюнча турабыз да биз. Мен чыккан эмесмин, мисалы үчүн. Сиз чыктыңыз беле? Мисалы үчүн 20 заявление жазылган, чыккан эмес. 28 эле киши чыккан экен. Ошол 15 өлкөнүн ичинен 28 гана киши чыккан экен. Башкасы бардыгы СССР боюнча калсын деген экен. А эмне үчүн таркатты? Ошол мурасты алыш үчүн СССРди таркатты. А бирок таркатканы менен башка элдер бул боюнча бардыгы билип, өздөрү түшүнүп, биз ошол СССРдеги көпчүлүгүнүн СССРдеги паспорттары бар экен. Ошонун артындагы активтерди көрүп алып, анан кийин булар баш көтөрүп баштады. А бирок алар кыргыздарсыз ала албайт экен, эч нерсе кыла албайт экен. Бул акция Россияда башталды, Казакстандын 3 областында башталып, азыр баягы арыздарды чогултуу башталып калды. Башталды, бирок мындай болуп атат да, мына биздин бүгүнкү күнү дагы эмне үчүн биз деген, мына биздин өлкөдө күнүгө митинг, эмне үчүн, эмне себептен биздин бөлө албай жаткан эмнебиз бар? Бизге ошондой ынтымагыбызды кетирип, бири-бирибиз менен чабыштырып, мушташтырып, мына бүгүнкү күнү түндүк түштүк болгонубуз аз келгенсип, урууга бөлүнгөнүбүз аз келгенсип, теңирчи исламчы болуп, анан дагы баягы эмполордун баягысын жасап аткандар. Өзүңүз элестетиң, канчага биз бөлүнүп кеттик. Же туура эмес айтамбы? Ушунун бардыгына биздин башыбыз жетпей атат. Эмне үчүн? Эмне себептен биз бөлүшө албай аткан эмнебиз бар? Бизди атайын биз бири-бирибиз менен тытыштырып, мушташтырып, биздин түбүбүздү жок кылып, мына улутубузду паспорттан жоготту. Эми өлкөбүздү дагы жок кылганга аракет кылып атышат. Мына ошого биз деген башыбыз жетпей атат. Ошого бир жол көрсөткөн адам болбой атат. Чындык жетпей атат элгечи. Мына бир эле нерсени айтайын азыр сизгечи. Мына кече мен өзүм Кара Суудан болом, билесиз. Компроват өтүп кетти, өзбектерге дешип атат. Мына ошол жерге бардым мен. Эмне үчүн бардым? Мен ошол жердин кызы болгондуктан, мен ошол компроваттын жээгиндеги сууга бутумду салып ойногонмун жаш кезимде. Балык тутуп жегенбиз. Биз ошол жерде тарбияланып өстүк. Бул биринчиден. Экинчиден, ошол жерде боз үйдө отургандар биздин арузаттын аялдары, ошолордун мүчөлөрү. Анан ошолорго барып, кичине мен өзүм кара суулук экенимди билишет алар. Кичине ошолорго барып көз көрсөтүп, кичине дух берип, ошону менен биргеле орозонун күнүндө ооз аштырып коеюн деп бардым. Ошол жерге барсам, Ташиев бар экен, сүйлөп атыптыр. Анан ошол жерде дагы мына Сабай деген айлыбыз бар биздин. Ынтымак деген. Ошол сабайлыктар менен ынтымактар тытышып атат. Токто сен Сабайлык, сага тиешеси жок бул жердин депчи. Кандай ушул жерде дагы мен жүрөгүм аябай жаман болду да. Анан тиги Ташиевдин дагы сөзүн акырына чейин уктук. Элдердикин дагы уктук, бардыгын угуп, болбой калыптыр биздин элибиз деп таарынып анан жөнөп калдым. Жөнөп калсам кыздар айтып калды, эже атаганыңыз бар эмес беле, ооз аштырам дедиңиз эле дегенден анан макул деп кечкиге ооз аштырайын дедим. Десем тиги ким эле аялдар айтты, бу жерде казан аяк иштеке жок. Андан көрө атаганыңызды берип коюңуз депчи. Анан кийин $100 берип коеюн десем, элдин көзүнчө бериңиз, тиги алмакан берген акчаны бекитип алды деп айтпасын дегенден, мен элдин көзүнчө бердим. Көрсөтүп ме депчи. Анан ошол жерде бир аксакал келди дагы, мына түндүктөн келген дагы кыздарыбыз бар экен. Ушунчалык терең ыраазычылык ушу бизге келип ушундай көңүл буруп койгонуңарга. Мына жерден биз силерге наоборот чай беришибиз керек эле. Шартыбыз ушундай болуп атат.
жолдон өзүңөр чай ичип кеткиле деп мен берген акчаны алган жок. Ошо жерден кеттимби? Ошо жерде бириси мени Адыхан Мадымаровдун ону деп атат. Экинчиси Камчыбек Ташиев Бишкектен ошондой оон катындарды алып келиптир деп атат да. Эми элестетиңиз, анан кийин биздин бир жакшы түшүнгөн адам болбой атса, өзүңүз элестетиңиз, качан биз бир жакшы нерсени айта алабыз? Мисалы, Адахан деле кыргыздын чыгаан жигити туурабы? Камчыбек деле, Ташиев деле ошо кыргыздын патриот жигиттери. Анан эмне үчүн биз бири-бирине душман кылып, бирин жакшы, экинчисин жаман дешибиз керек? Жаман дей берсек, бизге жакшысын бирөө береби? Андан көрө мен кайрылат элем. Келгиле. Жаманыбызды жашырып, жакшыбызды ашырып, ынтымакка келип, мына бийликке асыла бербей, биз карапайым эл, жөнөкөй элдер пейилибизди оңдойлучу. Пейилибизди оңдомоюнча биздин жашообуз оңолушу кыйын. Бул биринчиден. Экинчиден тиги ким эле биз мына ата бабабыздан калган мураска ээ болбой, анан биздин ата бабабыздын арбактары чыркырап бизди кечирбейт эч качан. Ошон үчүн биз деген бүгүнкү күнү билгенибиз, билбегенибизден сурап, изилдеп, таап, кандай жол менен, кайсы жол менен ушул нерсеге жетет экенбиз деп аракет кылсак болот да. Ошо аракетибиз текке кетип атат. Бүгүнкү күнү убакыт өтүп атат. Эгерде биз ушуга изилдеп, ушуга таап барсак, мисалы, мына Манастын кылычы алабыз, Кудай буйруса. Эже, ушул жерден убактыбызга байланып токтотуп, эмкиде уласак, кандай дейсиз? Бүгүнкүгө рахмат.